Ассалаумағалейкум достар, қандайсыздар? Барыңыздар ақтыман күн. Мені барыңыздар эле таанып калганыңыздар окшойт. Мен Венгрияда иштеп атканыма 2 ай болуп атат. Биз январда келгенбиз. Буга чейин мен алдыңкы видеолордо айтып кеткенмин. Жашоосуз кандай, Венгрияда кандай калк, жумуш кандай болуп жатат, ошолорду айтканмын. Аларды көрүп кетсеңиздер болот. Азыр болсо бүгүн бул блогду зарплата чыкты, ошол боюнча айтып берейин деп атам сиздерге. Бул боюнча бир аз артында айтып берейин сиздерге. Биринчи, бул жака келгенде эмнелерди алыш керек? Так, бул кийим-кечени бир аз азыраак алыш керек. Кийим-кече бул жакта деле бар, арзан, Кыргызстан баасы менен бирдей эле. Анан азык-түлүк, биз кыргыздар тамак ашыбыз башкачараак. Ошон үчүн биринчиден эт куруңуздар, эт куруп салып алыңыздар. Күрөч алыңыздар, чучук, казык артаң ошолор салып алыңыздар. Анан биринчи күнгө жегенге сухой тамактар болот, ошол сыяктуу салып алсаңыздар жакшы буяктачы. Лепешка алыңыздар. Биринчи, экинчи күндөргө жеп анан эки жака чыгып, магазиндерди таанып билип калгандан кийин анан акырын күнө баштайсыздар. Негизинен ошол кийим-кечени бир аз азыраак алыңыздар. Анан курсак ток болсо ой жайына болот го, ошол сыяктуу эле да, курсак тойлойт биринчи. Анан погодасы азыркы учурда январь, февраль болуп атат, февраль болду. Погода сонун эле, биздечи өтө деле суук эмес, кар жок. Биякта биз келгенден бери 1 айдан өтүп калдык, кар жаай элек да. Мындай кара суук болот ушул. Так, анан жумуш боюнча биз заводдо иштейбиз да. Немецкий фирма. Бул биздин заводко деген бул 18ден 62 жашка чейин аялбы, эркек айырмасы жок иштей берет. Мындай көзү жакшы көргөн, уга билген, мындай жини эмес деген документ болгон адамдар бар иштейт да, баягы акыл эс жайында эместер иштей албайт. Ошон үчүн баарыңыздар мындай жакшы болсоңуздар келсеңиздер болот. Ден соолукчан адамдарчы. Анан отуруп иштегендер жумуштар бар, туруп иштегендер жумуштар бар. Эми келгенде бир аз адаптациялык көнүшкөндөн кийин ал мындай кыйынчылык жаратпайт да, иштесеңиздер болот чыдап. Ошол туугандар, зарплата боюнча, зарплата деген мурунку видеодо айткам да, бир жолу айтып коеюн. Зарплата ар кимге ар кандай чыгат, баарыбызга бирдей чыкпайт. Мисалы алганда 18 жашка чейингилер налогдон 15% кутулушат да, ошондо 18% налог төлөп алышат, 18,5 ошондой. Аларга бир аз көбүрөөк чыгат. Анан балдары барларга, бир баласыга какой-то акча төлөп берет, жардам акчасы, 2 баласы болсо андан көбүрөөк, 3 баласы болсо жанагы 33% налогдон полностью бошотулат. Ошондо мага караганда тиги 3 баласы бар, бир аз көбүрөөк алат. Анан дагы бир суроо. Эгерде бойдок 25ден өйдө эч кандай баласы жок болсо, алар бир аз азыраак алат бияктачы. Жанагы налогдон полностью кармап алат алардычы. 33% налог төлөп алышат да. Ошондо бизге караганда азыраак алып калат. Ошондо мындай тууралуу түшүнүп, ойлоп келиңиздер. Анан бул жака келип биринчи зарплатаны алгандан кийин мен азыраак алып калдым, тиги көбүрөөк алып калдым деген ойлор болуш керек да, ошого даяр болуш керек. Бул жакта ушундай закон. Анан ошол кийим-кечени азыраак алыңыздар. Анан бул жака келгенде эс алууга келбеңиздер, мындай кээ бир адамдар эс алууга келдим деп жумуштан кеткен болду, экөө болду. Анан калганда кыргыздар 30-40 кыргыз бар биздин заводдо, баары жакшынакай эле иштеп жүрүшөт. Ошол жумушка кайдыгер карабай жакшы иштеп, өзүңүздөр биринчи келгенде кандай десем, жакшы көрүш керек да, өзүнчө жакшы иштеп, могу бала жакшы иштейт, могу кыз жакшы иштейт деп сиздер таанып калса, кийин дагы подработка береби, кошумча башка жумуштар береби, сиздерге келе берет да, могу иштей берчи, сураныч деп. Анан бригадирлер менен бул жакта переводчиктер берет, ар бир заводдо. Биздин заводдо ошо украинецтер переводчик да, бизге тигин венгер сүйлөгөндө бизге орусча которуп берет. Аларды мындай өзүңөргө өчөштүрүп албаңыздар. Если өчөштүрүп алсаңыздар, сиздердин сөзүңүздөр тигиге туура эмес которуп, бир аз мындай кыйнайт да сиздерчи. Кыйын машинка коюп же ушинтип аркы берки башка сөздөр көрөт да. Аларга да жакшы мамиле кылып, алар мындай атырынып сүйлөсө деле, мындай
жиңиңизди келтирбей, акырын эле сүйлөп түшүнсөңүз болот. Ошол бригадирлер менен жакшы болгонуңуздар ушинтип, анан жакшы иштеп, өзүңүздөрдү көрсөтсөңүздөр 3 айдан кийин процент кошулат, процент зарплатага. Анан негизги биздин немеде заводдо мен иштеген машинкадан норма 1800. Анан биз бул жакта иштеп биринчи, экинчи күндөрү бир аз мындай көңүл албай атканбыз. Анан 4-5 күндөрү уже тиги норманы өтүп 1800 болсо мен 2700 кылып салыпмын. Өтө мындай ошол аялдар, венгер аялдар келип, бригадир келип алып, койчу могу жакшы иштейт экен деп жакшы сөздөрүн айтып, өзүн мындай шоколад беришет экен, биякта ушундай экен, жакшы иштегендерге монтип шоколад берип, ушинтип мага шоколад берип кетти бригадир аял. Анан сүйүнүп каласың ушинтсечи. Анан кээ бирки украинецтер болот, алар акырын иште деп баягы тартышы мүмкүн сеничи. По-любому эчтеке кылбайт, мындай бонус бербейт деп аларга көңүл бурбой, наоборот күчөй бериш керек, жакшы иштеп, өзүнүн жакшы нерсесин көрсөтүпчү. Ошондо мындай ишеничке кирип иштеп эмне кылсаңар, анан калган нерсеси жөнөкөй эле болуп калат да, эч ким эчтеке дей албайт. Так, анан ошол зарплата боюнча түшүнүктүү болду баарыңыздарга. Анан ушул видео кимге жаккан болсо, мага жакты белгисин басып коюңуздар, анан каналга катталып коюңуздар, жакшы ой пикирди жазсаңыздар, мындан да жакшы сөздөрдү сүйлөп, маалыматтарды силерге берип турам. Инстаграм баракчамды айтып кетейин, Азат Кенжебаев деп Инстаграмдан жазсаңыздар болот. Телеграм каналыбыз, Телеграмда Англия боюнча көбүнчө болот. Англия, Салам Англия деп издесеңиздер, ошол жакта группаны ачып, ал жакта деген 3000ге жакын адам бар. Ошол Англияга кетип аткан баары кыргыздар бар да, маалымат алып Англияга анкетада отуруп күтүп аткандар бар. Так, ошол достор, анан достор менен бөлүшүп коюңуздар ошол видеону. Анан жакын арада кимде ким Венгерияга келеткан болсо, ишиңерге ийгилик, коркпогула, тапшыргыла, мындай рисковать этип жашасаңар кызыктуу болот жашооңорчу. Коркуп эле Европа десең, кантип жашайм барып деп антип кыйналбагыла. Коркпой эле сразу тапшырып берсеңер жакшы, Кудайга шүгүр. Ниетти түз кылгыла, ошол главный. Зарплата боюнча эми өзүмкүн айтып берейин. Ошол январда мен 13 күн иштепмин. Январдын ошо 15-inde башып чыга баштаганбызда, анан мисалы күндөр болду арасында. Январдын 30-га чейин ошол иштеген күнүбүз 13 күн болду. Ошого форинт менен айтканда, форинт менен 187.680 форинт чыгыптыр ошол 13 күнгө. Сомго 43.000 бирдеке болуп калат, 44.000 жакын акча. Ошол түшүнүктүү болмошойт, ошону карап байкаштырып, если бир ай толук иштесе канча чыгып калат, ошону да мындай байкаштырып эсептеп көрүңүздөр. Мага бул зарплата ойдогудай эле чыкты, чем Москвага караганда. Биякта деген расходдор аз, өтө аз. Продуктага гана расход кетет, анан транспорт бизге бекер, завод бекер каттайт, автобустарыбыз. Могу көрүп атасыз, жашаган жерлерибиз жакшынакай, 2 адамдан жашайбыз бир комнатада. Буларда жакшы. Туалет, ванна условия бар, кухнябыз бар. Эч кандай мындай кыйынчылык жок. Англияга караганда эми сонунда. Англияда билесиздер, бир караванда жашайсыңар бар. Бир аз кышына суугураак, шарттары бир аз начарраак болушу мүмкүн да. Анан жумуш дагы оорураак. Биздин жумуштар эми заводдо бир оор нерсе көтөрбөйбүз. Кичинекей болгон деталдарды биз жасап чыгарабыз. Так, ошол. Мен досум бар, Абдулла деген, алар да тааныкканыңыз окшойт. Ал деген менден бир аз мурун келген Венгрияга. Ал экинчи зарплатасын алды. Ал январь толук иштеген, подработка чыккан, аларды да айтып кетейин зарплатасыны. Кызыктуу болуп жатса керек. Ал деген ошол 24 күн иштептир ал. Жумуш күнү. Алга деген $1100 чыгыптыр. Бул деген жакшы эле зарплата. Анан 2 күндүк подработкасы аныкы кошулган эмес, если кошулган болсо анда жакшы эле чыкмак. Ал подработканы деген квартальный кылып берет экен 3 айда бир. 3 айлыкка алганда ошол квартальный кылып 3 айлыкка кошуп жакшынакай болуп түшөт экен да. Ошондо келгенге бир Венгрияда стоит да көрөсүң, келсеңер иштесеңер болот да, чем Москвага караганда документ жагында кыйналбайсыңар көрөчү. Баарыңыздарга чоң рахмат, анда жакшы күн каалайм баарыңыздарга.
Dostlar, men ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Эгер жаккан болсо мага жакты белгисин басып